Eме сен мына челлендж бир нерсе баштаганда анан задание өтөдүң. Ооба. Ошо challenge күтүп атабыз. Эмне берет, эмнени берип салат деп. Өзгөчөрөөк нерсе берейин деп атам. Немени мисалы YouTube'дан көп нерсени көргөм да. Бир американец менен бир орустун жатканын көрүп калдым да. Немедечи. Закрытый мындай коробканын ичинде жатып, жердин алдында жаткан да. Примерно анча. 22 суткадай ушундай жатыптыр. Ошондой сыяктуу тартып көрсөң кандай болот деген ойда. Хорошо. Достор, жердин алдына 2 сутка это 48-50 саат болуп калат экен, 48-50 саат. Хотя бир сутка эле болот го дейм. Баштап жатасыз да жанында. Ооба. Өзүм тартыга караган. Бир суткасын жөнүндө жатып. Боло берет деп. Сознание читирейт деле. Хорошо. Муз менен сууну башыңа кой деген жөнөкөй челлендждер бар. Аны баары же бүтүп калды го дейм. Хорошо, анда. Рахмат. Челлендж буюрса кабыл алынды. Макул 50 саатты берели. 50 саат жердин алдында жатам. Буюрса бардыгын видео фиксация менен түз эфирге да Instagram'дан чыгып турабыз. Сиз дагы убактыңыз болуп калса, что түз эфирге чакырабыз жатканда. Мен күнөөлүү эмес эшлешти. Ооба, мыкырдын эч кандай күнөөсү жок. Оорураак нерсе өзгөлеш дегенден мен ушуну айтып атам да, анан эртең. Ооба. Негде тетиги мыкты деген өзүнүн көлүгүн исин тапшырма берип салып. Ооба. Маған карап азыр көлүнчөгүмдө кийим жок сууга түшүп жүрөт деп каласың. Ооба, достор, бардык жоопкерчилик менин мойнумда. Жана кийинки видеолордо да дисклеймер кетет, кайталабагыла деп. Анткени бизде бардык скорее всего команда медиктердин бардыгын ойлоштуруп дагы еще атайын видеодо айтабыз. Ошо. Даярдап Ооба, сөзсүз. Ооба, ошо видеолорду изилдейбиз да, жаткан турбай буга чейин ошолорго окшоштуруп жазганга аракет кылабыз. Давай, игилик буюрса жакшы проект болуп кетсин. Чоң. Аткарып, жаштарга мотивация бербей. Мотивация. Рахмат, Алла разы болсун. Буюрса да байланышабыз. Рахмат. Достор, мынакей Мыктыбек Мукаевтан бизге челлендж тапшырма берилди. Жердин алдына 2 сутка 48 саат, ар жак бир жагы менен 50 саат деп коелу. 48-50 сааттын алдында ичинде жердин алдына көмүлүп, топурак ташталып жатышыбыз керек экен. Жердин алдына видеолорду изилдеп көрөлү, даярдансам бардык нерсе болот деген ойдом. Бирок жердин алдына мурда жатып көргөн эмесмин. Азыр элестетип алып эле болдум жердин алдында деп. Ошо достор, кийинки видеодо дагы кеңири маалымат беребиз. Анда эмесе челлендж кабыл алынды жана Акылбек YouTube каналынан буюрса ушул челлендждин көрө аласыздар. Достор, Мыкы Мукаев бизге челлендж берди. Ал челлендж 50 саат жердин алдына жатуу. Челленджди кабыл алдык. Бул жаңы идея эмес экен. Буга чейин бир американец, бир орус жерге жаткан экен. Биз болгону ошол нерсени кайталайбыз. Бирок кайталаш деле өтө оор көрүнүп атат. Ошондуктан биз азыр Бишкектен барып, бизге керектүү нерселерди, шаймандарды алганы Бишкекке жөнөйбүз. Башы сайган немелер маяктада. Бул болсо гробко кирет, биягы мындайынан. Буларды эмнеге алдык? Мындай кылып бекитип, айнекке бекитебиз. Бул жакка сол турба келип сайлап. Бул жактан аба кирип туруш керек. Анткени жерге жатканда тумчугуп өлүп калышы мүмкүн. Тамаша. Аба кириш үчүн керек. Дагы бир маанилүү нерсе. Жакта мына вентилятор алдык. Вентиляторду мунун башына кийгизип туруп, токко сая зыз деп шамалды пат-паттан үйлөп турат. Деп туруп запись кетет да.
Достор, içine жатканда караңгы болбош үчүн атайын светтерди алабыз. Эң эле арзаны 250 сом экен, буюрса эң арзанын алабыз. Эле жок. Достор, мынакей биз бүгүн конструкцияны жасай баштадык. Жерге жатканга мен үчүн мындай квадратный кылып. Анын үчүн бизге азыр ушундай башка видеолордогудай эле бизге мындай оргстекло алдык. Мынакей силер калыңдыгын көрсөңөр болот. 5 мм экен, эң калыңы. Ушуну алдык. Бул квадраты 244кө 120 экен. 5000 сом болду. Андан кийин дагы бир оргстекло алып аттык. Мунун калыңдыгы 3 мм экен. Муну болсо биз алып атып тилекке каршы сындырып алдык, блин. Ошо анан капталына болсо мондай акрил алдык, жумшак. Буну дагы узун экен. Бул болсо 3800. Бул дагы 1500, 2000 болду окшойт. Бул 5000 сом. Общий ошондо 10 миңге жакын акча болду. Бирок машинама салам деп ойлогом, достор, бирок бул ийилбейт дагы экен, салынбайт дагы экен. Багажга дагы салалы аракет кылып көрдүк. Ошо анан портер жалдай десек, акчабыз калбай калды азыр. Бир досубузду күтүп атабыз, анын машинасы универсал, ошого салып, анан башка айылга кетчү спринтерге жүктөйбүз. Достор, сатып алып, эптеп акча таап, муну сатып алган немебизди салабыз деп атып, батырабыз деп сындырып алдык. Чыгып башталышынан эле кууруп атабыз. Блогер бош азап элекең. Азап экен, эмгеги чоң экен. Ошо достор, мына биздин как раз досубуз келди. Азыр. Туй, буга да батпайт го. Батпайт экен. Туй, ёмая. Вариант азыркындай эле деп кой. Кандайынан? Ондайынан эметебиз. Үстүнө салып туруппу? Автобус ал жакка чейин тура берет. Кыйгачын мен батам. Батпайт экен. Диагоналда чыкпайтпы, э? Нет. Батпайт экен. Ондай эле эмет кармайбыз. Лажа да. Анчын сен бир жагына отурушуң керек, бака бир жагына отуруш керек. Бир вариант бар экен, муну үстүнө салып алып, жип менен ороп кеткен, бирок ПДДга туура келбей калат го, гаи тосуп, ошо лавойда жаап каткан. Достор, универсалга да батпай калды. Мынакей багажга мындай кылып салдык. Эптеп эле баягын болсо мындай жип менен байладык. Азыр отуруп эки четинен кармап алабыз. Жакын эле жерде мындай чыгып спринтер күтүп атат, айылга кетчү, ошого буюрса жеткенге аракет кылабыз. Блогер болуш оңой эмес. Кот мен азыр бурулуп алайын. Нормальный кичине. Гаи эчтеке дебей? Фрунзе менен чыкпайт. Неге? Достор, мынакей өзүнүн машинага салдык, болбой эле. Азыр ушинтип эми көлгө чейин жетиш керек. Тамаша. Спринтерге. Достор, ушинтип айылга керектүү материалдардын баарын алып келдик. Азыр эмнелерди алганыбызды көргөзүп берем. Бул көрүп турган нерселердин баардыгын алдык. Биякта 5311 сом болду. Мынакей могу нерселерди алдык. Булардын ичине бул ичин жарык болуш үчүн мындай светти алдык. Мындай диод кошуп койдук, жаркыраак болсун деп. Жыгачтардын бурчтарын бекиткенге бул турбалардын переходниктери, булар азыр электричествого керек болот. Скотч бекиткенге бул тиги аба кирип турган жердин переходниги. Булар болсо аны бекитет. Бул жакта болсо вентилятор турбадан алганда жерге үйлөп турганга керек. Мындай 3 метрлик рейкадан 10 штук алдык. Бул болсо кече көргөзгөнүнө бир үстүңкү материал, 5 мм оргстекло. Андан кийин акрил капталын алдык. Анан могу да үйрөнүп алганбыз, сынып калган. Кече көргөзгөнбүз.
Ушул айнектер могулардын бардыгы 10.300 плюс 5.300 сом. Бул менен биригип ошо перевозка менен 17 миңдей кетти. Азыр эми жазап баштайбыз. Көп кишилер ошол эле жакындарым дагы сарсанып болуп атышат, каршы болуп атышат. Не кыласың, не кереги бар бул нерсенин деп. Ошол бирок ошого карабастан акырындык менен жасап, болушунча безопасный кылганга аракет кылабыз. Негизи эле оңой эмес экен, достор. Ошондуктан эгер баштайм десеңер, ушундай кыйынчылыктардын бардыгына даяр болушуңар керек экен. Азыр жата турчу жерди дайындадык. Бул жакты казып баштайбыз. Ушул жерге буюрса жатчу жер болот. Үйдөн проводдорду, немелерди чубайбыз. Достор, капсуланы жазып атабыз. Мынакей булар каптал жагы болот. Баягы айтып аткан акрилди экиге бөлүп, эки капталына келтирмөө болдук. Азыр четиндеги рамкаларды бөлүп чыктык. Азыр укрепление кылабыз. Андан кийин каптал экиге дагы капталын жасайбыз. Достор, мынакей капсуланы жазып атабыз. Азырынча ишенимдүү эмес, камчылдап атат. Азыр ортолоруна мындай күчтөндүрчү жыгачтарды берип чыгабыз. Андан кийин катуураак болуп калат деген ойдобуз. Кирип калдымбы? Достор, капсуланы жазып атабыз. Түн болду, азыр эс алып эртең күндүз улантабыз. Капсулабыздын негизги капталдары даяр болду. Мынакей баягы алып келген акрилди капталына жабыштырдык. Үстүдөн мындай укрепленияларды бердик. Бирок азырынча дагы бекем эмес, эртең дагы калган укреплениялар берип турабыз. Ичи мындай кенен эле болду, в принципе. Жатса, бияка одарылса болот экен, бияка одарылса болот экен. Мындай жатып кино көрсө болот экен дегенде. Единственный бийиги азыр суу ичип көрдүм атайын. Анткени минтип жатканда ичсең калып кетет экенсиң, ошондуктан мындай чыгып ичип жутуп анан кайра жатыш керек болуп. Пока что нормальный. Ошо кийинки видеодо дагы кийинки этап жөнүндө айтып беребиз. Азырынча ушул. Достор, видно, что блогер ваш сиренький оңой эмес.
Dostlar suyuncu birinci жолу акрилди сындырбай бурадым мынакей. Ага чейинкилерин көрсөңөр мына бул жерде бардык жерде сындырып келаткан. Мына эми бул жактан сындырбай татынакай кылып бурадым. Көч бара түзөлөт дегенде буюрса эбин таап бартабыз. Блин. Азыр эле мактанып атып эле сындырбай буруп атам. Кайра сынып калды. Кайдан алдың аны? Окей, бул жакка эйнектерин тагып бүттүк. 2 капталы, 2 чети бүттү. Буюрса бул болсо ага кире турчу тешик. Азыр бул жагындагы тагабыз. Достор, бөлгер бош. Ой бес. Биринчисин тактык, азыр экинчисин табабыз. Dostlar, mınakey setlerdi taktık. Hemen bir yana. Yine provottu çıkarıp hazır tekşerip görürüz. Bir sökenim. Küçük jazadık. Bismillah. Oho. Gidiyor. Usta gidiyor. Maşallah. Saydı hazır. Göğü tekşirip görüyoruz. Var. İkincisini tekşirip görelim. Kızılken. Жақсы. Аңның içindeyiz Maki. Аңның içine hazır. Kapsulаны салғанға дәрден атабыз. 4 тереңдігі 1 метр ровно. Тұраңғылып бастырдық азыр. Норманда көз капсуланы салып көрөбүз. Достор, биздин буюрса чалленджибизге капсулабыз даяр болду. Почти 95% даяр. Азыр силерге капсула жөнүндө, негизи эле бул жер жөнүндө айтып кетейин. Бул жердин тереңдиги 1 метр болду. Жана тиякта метр менен көргөзгөм. Бул капсула болсо биягы 1.22, биягы 2.44. Үстүнө могу оргстекло жабылат, 5 мм-лик. Тереңдиги ушул. Азыр бул жакка топуракты тегиздеп алып баарын даярдайбыз. Ичинде светтерди аз кичине караңгы кирсе, күйгүзүп ичине тестовый жатып көрөм. Эми капсуланын өзүнүн ичин жөнүндө айтып кетсек, бул жактан өзүңөр байкагандай эле азыр светтерди көргөзөбүз. Башынан баштасак, бул жерде 2 ушундай аба кире турган жер бар. Бул аба кантип кирет? Аба болсо бул мынакей 2 тешик эмне үчүн? Бул жүздүк труба бир жагына кийилет. Башында болсо мындай вентилятор болот. Аны менен азыр текшерип көрөбүз. Токко кошулганда, токко сайгандан кийин мынакей иштеп жатат. Сергүүнү угуп атса керек. Саягына барып көрөбүз.
кадимкидей аба келип атканы сезилип атат. Силерге сезилбесин, бирок угулушу мүмкүн. Бул ушул жерден абаны ичине айдап, аба менен камсыздап турат. Достор, мынакей кеч кирди. Кеч киргенде силерге ичине жатып көргөзөм дегем, анда эмесе баштайлы. Мынакей күн кирип баратат. В принципе, чыгар экен. Бисмилlah деп кырын киребиз. Опа. Ичи. Üstüne akıllı jap koy, görelim. Опа. Oho. Oho. Tayağından tursam da. Oho. Bakışta jarıkken hazır. Trayniklerdi. Ошол бияка тайынында азыр силерге көрүнөт. Трайниктерди кошком. Так, бисмилlah деп туруп, неондорду. Ох, атта. Неонубуз чыгып кетпеди бияка. Опа. Бир жарык күйдү. Азыр экинчисин кийгизебиз, достор. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Күйбей алды го. Нет. Күйдү. Мынакей, достор. Сол жагы кызыл, оң жагы көк. Азыр негизги жарыкты саябыз. Мынакей. Силерге жакшы эле көрүнүп атат болуш керек. Жакта көбөлөгөн эмес да калды. Бияда эле, в принципе, кененкен. Мынакей. Ичи жарыгылып аткан. Сырты. Ичи жарык. Астынан ар жагы көрүнүп атат ошо жууп коюш керек экен. Кум жакшы көрүнүп туруш үчүн. Ошо буюрса аяк жагына барып көрөлү. Бияктан аба келет. Достор, мынакей биз челленджге даярбыз. Капсулабыз даяр болду, эртең жерде дагы кошуп туруп, буюрса ушул жака челлендж башталат. Түз эфирден, Инстаграмдан, ТикТоктон чыгып турам. Ал эми бул жатканыбыз болсо өзүнчө выпуск болуп, YouTubeга буюрса чыгат, ушактан көрө аласыздар. Мынакейчи кенен экен, бияка да өдөрүлсө болот, бияка да тарылса болот. Мындай турса да болот экен. Буюрса, достор, кийинки видеодон жана түз эфирден көрүшкөнчө каналга катталганды унутпаңыздар. Ушунча эмгек, ушунча аракет. Силерден болгону бир гана клик, подписка жана видео жаккан болсо досторуңар менен сөзсүз бөлүшкүлө.